Азыр парламент радиосы өз уктурууларын улантып, күндүн тартибинде программасын обого алып чыгат. Бүгүн студияда мейманда Жогорку Кеңешке депутат Эльвира Сурабалдиева. Эльвира Жыргалбековна, студияга кош келдиңиз. Саламатсыздарбы. Кечээ четке кагылган мыйзамдардын катарында жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө мыйзам болду. Буга чейин бул мөөнөт кандай аныкталган, азыркы сунушталган өзгөртүүлөргө ылайык кандай болуп жатат? Негизги жаңылыкты сизден угалы. Эң негизгиси коллегаларым депутаттардын каршылыгы эмне болуп калган берени кайсы өзгөртүүсү болуп калды. Ошол юстиция министрлигинен жарандарды кайрылуу тартиби боюнча, эгер мисалы жарандарыбыз кайрылган маселе Кыргызстандын ичинде эмес, Кыргызстандан тышкары сырттагы өлкөлөр менен байланыштуу болсо, анда деген кайрылуу каттарды же кайрылуу маселенин срокторун белгисиз мөөнөткө узартып жатышат да. Анан сөзсүз түрдө чоюлуп кетип, анан жылдап, анан бул парламент кеткенге чейин эле 5 жылдап анан чою беришеби деп кечээ биз да сурай бердик да. Эмнеге расмий түрдө бүгүнкү күндө Кыргызстанда мамлекеттик органдардан кайрылууларга 14 күн убакытта мөөнөттө жооп бериш керек. Анан биздин жарандарыбыздын Кыргызстандын ичинде болобу, сыртында болобу мамлекеттик кызматкерлер коргош керек да кызыкчылыктарын. Тескерисинче жок, бул деген мисалы мигранттардын маселеси болуп калабы, биздин мекендештерибиздин маселеси болуп калабы. Анан сыртка бир запрос жөнөтсөк, анан ой тигилер жооп бербей атыптыр деп, анан жылдап жооп бербей, жоопкерчиликтен мындай кызыкчылыктарды коргобой, тескери жоопкерчиликтен качуу болуп калып атпайбы? Анан кечээ биз ошону, мисалы мен да чыгып ошону айттым. 14 күн мөөнөттө сиздер деген сыртка ошо бир сурамжылоону жөнөтүп, же бир маселе сырттагы башка мамлекеттин көзөмөлүндөгү маселе болуп калса деле, 14 күндө расмий түрдө биздин мыйзамдарга ылайык биздин жаранга жооп бериш керексиздер. Кечиресиздер, урматтуу биздин жараныбыз, урматтуу шайлоочу деп коелу. 14 күн мөөнөттө тияктан жооп келбеди, бирок сизге биз маалыматты берип атабыз. Бүгүнкү маселенин стадиясы ушундай түрдө жоопту ала элек. Тигилерди биз шаштырып атабыз. Бул биздин көзөмөлдө, биз сиздерди унуткан жокпуз. Дагы 14 күн ичинде сиздерге менен байланышабыз деп жооп бериш керек. Бул мамлекеттик кызматта иштеген адамдардын эң негизги мындай түшүнө турган, кечөө айтылып, эми кечөө маселенин ичин айтып атам да, түшүндүрүп, элге да түшүндүрүп берип, депутаттар менен да байланыштагы бизге мисалы көп каттар келет да. Анан каттар келсе 14 күндө, мен да бул экинчи айтып кете турган маселе, 14 күндө жооп бергенге жетишпей, бирок биз депутат, Жогорку Кеңештин депутаты кат жөнөтсө, ошол катка 14 күндө гана жооп бербесен, ошол арыздын ээсине дагы жоопту жөнөтүш керек. 6-чы чакырылышта биз иштеп жатканда сөзсүз түрдө ошондой практика мындай катуу көзөмөлдө болчу да. Азыр негедир кээ бир каттарды мен кийин шайлоочуларыма чалып, мына мага мынтип жооп берди, бул сиздин кайрылууңуз, арызыңыз боюнча, сиз катты жоопту алдыңыз десек, жооп бизге берген жок дейт. Бул кандайча? Бул деген мындай чала иштеп жаткандыкпы, же көңүл бурбагандыкпы, же эптеп депутаттан утулуп жаранды унутуп калгандык болуп калып атат да. Мүмкүн ушул кайрылып аткан каттын этек жагына кайрылуучунун так дарегин жазып коюш керек. Телефон координаттарын калтырыш керек. Биз жөнөтүп атабыз. Биз жөнөтүп атабыз да. Жогорку Кеңештин депутаты кат жазганда, мамлекеттик органга биз мисалы катты жазганда, ошол арыздануучу менин шайлоочумдун катын тиркеп копиясын, көчүрмөсүн тиркеп туруп, дарегин баарынын адрес телефондорун берип, жазылып турган катты да жөнөттүрүп айттык. Биз катыбыздын аягында деген сөзсүз түрдө ар бир депутат жазат да, арыз ээсине, анан Жогорку Кеңештин мага депутатка дагы сөзсүз түрдө жооп берип коюңуздар. Бул менин көзөмөлүмдө деп. Анткени ар бир Жогорку Кеңештин депутаты жөнөткөн кат бул депутаттын жеке көзөмөлүндө экенин мамлекеттик кызматкер, өкмөттөгүлөр билишет. Мен да өкмөттө кыска болсо да иштеп, мен түшүнөм да. Негизи азыр заман өзгөрүп атканда кайрылуунун тартиби дагы башкача нукка өтүп атат. Мисалы электрондук кайрылуулар, буга жооп берүүнүн тартиптери кандай болот? Ошондой эле окшош эле жооптор келе бербейби? Көпчүлүк учурда мындай мамлекеттик кызматкерлердин компетентсиздик же сабатсыздык деп мен бир коллегам айтат го, ушундайлар да көрүнүп калат да. Эптеп мисалы деген социалдык фондко 30 жылдан бери ошол Панфилова 15-те бир үй бар да. Мен жеке мен практикамда мисал айтып берейин да. Ошол үйдүн
эми көп кабаттуу үй экен, ошол үйдө деген социалдык фонддо иштеген, көп жыл иштеп жүргөн адамдар деген жашап, приватизация болуп эле мамлекеттик үй катары берилиптир. Кызматтык үй катары берилиптир. Анан берилгенден кийин бирок адамдарга документтерин тапшырбаштыр да. Анан 30 жылдан бери, 20 жылдан бери жашап келатабыз. Ушуну бир жары же бери чечип койгулачы деп, эми өмүр бою ошол мамлекеттик кызматка иштеген адамдар кайрылышат. Мамлекет бизге ушинтип обещание берген. Анан аягында эмне болуп калды деп. Анан ошол мен катты деген мэрияга жөнөтөм. Бул үйдүн ээси ким? Мэриядан жооп келип атат. Бул бизге тиешеси жок деп. Анан мен бул катты деген социалдык фондко жөнөтсөм, алар да жооп берип атышат, тиешеси жок деп. Анан кайра теге өкмөткө администрация президентке жөнөтүп атам. Ай, бунун деген ээси ким? Ээси жок экен да. Гилтеги мамлекетибизде деген ар бир мамлекеттик кызматкер, мен билбейм, бул мен чисто өзүм мындай кыска кандай десек, мындай чегараны бузуп албай, ошондон чыга албай эле, анан чыга алгандан мурдагы жасагысы келбей, иштегиси келбегендей болуп калды да. Жоопкерчилик алгысы келбегендер болот. Анан бул маселени сиз көтөрүп атсыз, эми аягында чейин өзүңүз чыгыңыз дегендей мага түртүп коюшту. Анан мен ал жерге деле айттык, ал социалдык фонд кызматкерлерин да чалбайт, жетекчисине, орун басарларына айттым. Мага жөнөткөн каттарда сиз ойлогула отписка кылып кой, мен буну аягына чейин текшертем. Анан мына ушул жарым жылдан бери ошол отписка, перепискалар болуп атат да. Ошол үйдүн комиссия түзгүлө деп администрация президентиге жазсам, алар кайрылды түшүрүп тиги немеге, мен ушул кызыктай нерсе да, мэрияга түшүрүп койду. Мэрия болсо соцфондко такап койду. Так соцфонд болсо деген үстү жак менен чечкиле деп. Биз ушундай догонялка ойноп атабыз да. Бул кызыктай ситуациялар. Бирок бунун аягына баары бир чыгам да. Сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, өкмөттө да иштеп калдым деп. Бул жакта жөн иштеген жоксуз, социалдык тармакты тейлеген бирден бир жоопкерчиликтүү жетекчи болуп турдуңуз. Ошол учурда бир маселени чечкен фактыны айтып койсоңуз, момунтип эле чечсе болот экен, жолу ушундай экен деп. Эң мындай чоң маселе болуп калды, ызычуу болуп калды. Бул деген пандемия убагындагы комиссия түзүлөт да. Ошол пандемия убагында сырттан гуманитардык келген жардам, өзүбүздүн жарандардан келген жардам, анан сырттан алган донорлордун каражаттары каяка кетти деп бир айдын ичинде кыска мөөнөттө 30 адамдык комиссияны түзүп, бирок деген эми ал кезде мен ал адамдарды деле түшүнөм, 15 баш тартышып, анткени деген куугунтуктар башталды деп, ал кезде деген эски бийлик, жаңы бийлик болуп атпады эле, ошол кыйын убакыт болуп калганда. Бирок бул комиссиянын жыйынтыгында каражат каяка кеткенин, ким тарабынан урдалганын баардыгын далилдеп тактап аягына чыгып бердик да. Эми мен вице-премьер катары аягына чыгып бердик. Чыгып бергенден кийин бул маселени деген УКМКга, анан финансовый полицияга тапшырып бердик. Финансовый полиция жоюлуп кетти. УКМК, башкы прокуратура бүгүнкү күндө мына 2 жыл болуп калды. Кылмыш иши козголду дешти, бирок аягына чыга элекпиз да. Парламентке келгенден кийин да бул маселени көтөрүп эмне болуп атат деп жардык. Бул бир мындай жөнөкөйрөөк мисалды келтирсек, ошол вице-премьер-министр катары иштеп калганда онлайн жолугушууларды өткөрүп жаттык да. Эми мындай да жолугушуу болуп жатты, бирок онлайн жолугушуу мугалимдер менен. Эгер биздин Кыргызстандагы 30 жылдык практикада деген вице-премьерлер деген только губернаторлордун социалдык тармакты тейлеген губернаторлордун орун басарлары менен иштечкен, анан деген министрлердин орун басарлары менен, анан өйдө жак катмар менен да. Биз деген ошондо иштеп жатканда онлайн түрдө ар бир районго чейин түштүп, ар бир райондогу потребность деп коет да, техникалык жактан ооруканаларды пандемия күчөп жаткан убакыт болчу да, бүтө элек болчу да. Ошол убакытта бул деген 2020 аягы болуп калды да. Ар бир оорукананын жетекчилерин да ошоко коштуруп деген, бүгүнкү күндө мисалы Баткендин Лейлек районунда кайсы ооруканада канча машинеңер бар, эмнеңер бар деп, мен бул кызыктай нерсеси суроо берсем онлайн түрүндө жүрүп атабыз, бул мисал катары да. Эмнеңер жок десем, бардыгыбыз бар дейт да. Бардыгы жакшы дейт. Бизге көнүп калыптыр да. Үч жактар чалса деген, у нас все хорошо, мына проблеманы айтпагыла, айтсаңар деген, кийин тиги алардын өзүнчө чоңдору деген мындай проблема жаралбасын деп. Анан ошол жерден мен таң калганым, именно ошол Баткен боюнча деген бир топ суроолор берсем, жок, бардыгы жакшы деп жооп бере алышты да. Анан ошол жерден онлайн жүрүп атат, айттым, урматтуу жетекчилер, райондук деңгээлдеги жетекчилер менен атайын байланышып атам. Бүгүнкү күндө скорый помощь бар, немелер техникалык жактан керектүү нерселер, жабдыктардын баары бар десеңиздер, эртеңки күнү мына жардамдар көп келип атат ковид убагында. Мамлекет бөлүштүрүп жатканда сиздерди мен 1 жылдан кийин барып текшерем деп койдум. Барып текшергенде бир нерсеңер жок болуп калса,
жоопкерчиликке тартыласыңар, анткени алдап койдуңар мени десем, ошол күндүн кечинде мен эмемди email почтам берип койдум, мына менин электронный почтам, ошого жазгыла десем, ошол күнүн кечинде телефон адресимди ошондо онлайн берип, телефон номеримди чалышып, бизде бул жок, эмнеге ушу бардык отурган эмнеге айтпайсыңар десем, эми туура түшүнүңүздөр, бизде деген мындай кемчиликтерди айтсаң, биз үстү жактан бизде мындай маселе жаралып калат деп уялгандай болуп калды. Мен ошондо абдан таң калгам да. Бул ошентип потребностьтарды буга чейин министр, саламаттык сактоо министри менен мамилең жакшы болсо, сага бир мындай өзгөчө түшүп мындай көңүл бурулат экен деген мындай практика бар экен да. Эми мен иштеген убакта ошондо мен ойлойм, бул нерсе мындай кичине жокко чыгарылды болуш керек. Аны эми областта ошол кезде иштеп жаткан адамдар далилдеп берет болуш керек. Экинчиси, мугалимдер менен онлайн ошондой эле конференция өтүп калдык райондук деңгээлдерде, ар бир районго чейин түшүп. Ошондо өткөрүп жатсак, мугалимдерге да кайрылдым. Мугалимдерибиз, анан докторлорубуз именно региондогу таптакыр маселе жөнүндө сүйлөгөндөн да коркушат экен да деп, ошоктон да мен өзүм көрүп билип калдым да. Буга чейин парламентте 5 жыл иштегенде бизге арызданышчу, бирок деген анонимно, пожалуйста, жетекчилик укпасын, билбесин деп сурангандарын мындай эмнеге коркуп атасыңар деп көп түшүнчүмбесмин, бирок иштеп жатканда өзүм көргөндө анан ал жерден да кайрылдым. Уга урматтуу эми бийлик алмашты, көп нерсе өзгөрөт деп, мындай менин да ишеним чоң болчу. Айтыңыздар, кайсы маселелер чечилбей жатат десем, ошондо бир мугалим, мен бүгүнкү күнгө чейин эсимде, Жалал Абад областынан бир мугалим бир райондан чалып алып, эми онлайн сүйлөшүп атканда мынтет да, бизде 5 күн иштейбиз, суббота, воскресенье отуруп алып үй бүлөбүз менен, биздин деле үй бүлөбүз бар да, кагаздарды эртең менен кечке толтурабыз. Бизге баардыгы чоң, баардыгы шайлоодон да бизди чуркатышат. Эми жетекчилик да бизди кулундук калат, бирдеме туура эмес, ата-энелер да бизге нааразы, биздин жашообуз кандай кыйын деп. Анан анысы аз келгенсип, эми өлгөнгө болуп, областтын орун басары дейт жетекчилик. Бизди жанакы бир өзүнүн бир тааныштары китеп чыгарса, ошону сатып алалы деп, эми бирөө үчүн 200-300 сом мүмкүн аз акча, биз үчүн көп акча. Мажбурлап сатып алыш керекпиз дейт. Ушуну бир жокко чыгаргылачы деп. Ана мен ошол жактан дароо сурадым. Аты жөнү ким? Ошолордун көзүчө чалып, ошол губернатордун орун басарына айтам. Урматтуу, эми баленче теги бакебиз. Мына мен онлайн конференция өтүп атат. Сизди азыр ушунча жүздөгөн мугалимдер окуп атат. Ушул сиздин областыңыздан, Жалал Абад областынан угуп атышат. Ушул жерден деген мажбурлап мугалимдерди 300 сомдон китептерди сатып алыңыздар деп атпырсыздар. Бул практиканы токтотуңуздар. Мага да бирөө арызданса, мен жетекчиликке сиздин жоопкерчилигиңизди көтөрөм дегенден кийин мындай аябай ыраазы болушту да. Бирок ошондон кийин токтоп, мен бир көзөм эле калыш керек да баары. Жөн эле айтып койбойм, андан бир 2-3 күн өткөндөн кийин кайра чалдым. Кандай десем, ой, рас кылып турсуңар, ошо токтотушту депчи. Ошондой майда болсо деле ушундай маселелерди көтөрүп жатканда, практикада көтөрүп анан токтоп калбасаң, 1-2 ай, жарым жыл өтөй, убакыттан кийин муну көзөм эле калыш керек экен да. Анан эң негизги өкмөттө көрүп калган нерсе, президенттер алмашат 30 жылда, премьер-министрлер алмашат, губернаторлор алмашат, орун басарлары алмашат, а бирок ортоңку катмар 10, 20, 30 жыл мугалим директорлору, анан дагы оорукананын директорлору, жетекчилери 20-30 жыл булар өзүнчө бир мафия болуп калышкан да. Анан ошону деген социалдык тармакта иштеп жаткан, өкмөттө иштеп жаткан, бул маселени да көтөрүп, мына кийин жакында эле эми анын убактысы да келип калыптыр, 2 жылдан кийин ротация маселеси көтөрүлүп калды да. Анткени деген президенттен дагы көп, премьер-министрден, депутаттардан көп отурган кызматкерлер эми таттыктуу болсо отурсун, а бирок өзү отуруп анан баласына мындай династия өзүнчө эле бир неме болуп калыптыр да. Азыр ошонун негизинде мектеп директорлорунун жанагындай сынагын уюштуруу маселеси да келип чыкты окшойт. Буюрса бул маселеде ачык айкын калыс өттү деген пикирлер айтылып атат. Канчалык деңгээлде ишенимдүү болду, муну дагы ар бир катышуучу жон терisi менен сезсе керек. Урматтуу радиочулар, сиздер Парламент радиосунун күндүн тартибинде программасын угуп көрө алдыңыздар. Бүгүн студияда мейманда Жогорку Кеңеш депутаты Эльвира Сурабалдиева болду. Саламатта болуңуздар.